Ал жерде мен өзüm күбө болдum. Түнү ошол жерде боксак заңдын бардыгын Акбура дарыясына ыргытып атышат. 12 апрелде Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетовдун эл менен жолугушуусунда Абдылдабек Султаналиев аттуу жаран Навайы паркындагы зоопарк талапка жооп бербей турганын, ошондуктан ага чара көрүлүшүн талап кылган. Анда ал жаныбарлардан чыккан кыкты акыр чикирлерди ак буурага төгүп жатканын көргөнүн айткан. Мен былтырда замечание кылгам балдарга. Кетип алсам эмелерди жууп аткан, асфальтты неге жууп, анан көрсөм жанында бир айтып калды, жеке бул жерде баягы ушул боксак чыгат го, мусорлордун баарын алып туруп, булар түнү саат 1-2лерде эмек алып барып төгөткөн да. Акбурага эле ыргытып кеткен. Анан ал жерден билесиз, Акбура деген бул өзүнчө бир святой эме да, дария. Андан ары канча адамдар колдонулат. Мэр Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгына, Ош шаардык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментине ошол жерден тапшырма берип, зоопаркты кылдат текшерип, талапка жооп бербесе жаап салуу керектигин айткан. Если нарушение нормы СЭС дало санэпидемстанцияны. Нарушение бар ошол штраф салгандарды жанагы айтып турайды жанагы каяка төгүлөт ошол бар. Каяка кетип ошол жаныбарлардан чыккан нерсе бар. Сууга салаттыр, аяка салмаган. Эми үчүн чыгап турган категория бактарды коюп турган. Болбосо ошо жаныбарлар бар тарап салган. Зоопарктын кереги жок бизге. Зоопарктын жетекчиси Ибрахим Жан Эргешов айтылган айыптоолорду толугу менен четке кагат. Ал шаардык тазалык ишканасы менен атайын келишим түзүп, алар акыр чикирди алып кетип турганын айтат. Жаныбарлар жаткан контейнерлер тазаланып, жуулуп, канализацияга туташтырылган дейт. Кандай бир чыкканда боклорду уяка таштасак, биз кантип жаныбарлардан чыккан кыкты сууга төгөт элек. Менин тазалык менен келишимим бар. Канча жылдан бери төлөп жаткан акчамдын чектерине чейин көргүлө. Мен мамлекетке акча төлөп, акыр чикирди сууга төгөтпелем. Азыр телефон бар. Көрсө видеого тартып, факт кылып алып келбейби? Мисалы, бул таштанды коюлуучу жерибиз. Тазалыктан келип алып кетишет. Кече 5-6 мекемеден келип текшеришип, бир дагы кемчилик тапкан жок. Буга чейин зоопаркта күндүн ысыгында жаныбарларды кармайт дегенде сын пикирлер айтылган. Ибрахим Жан Эргешов күн өтө ысыганда табы тийбеш үчүн контейнерлердин үстү ылай менен шуалганын айтат. Бу жерде бана дарак зор. Зоопарктын айланасында бийик бак дарактар өсөт. Тескерисинче салкын болуп турат. Бир маал гана күн ачык диет. Ар жарым саат сайын суу себип турабыз. Контейнерлердин металлдан болгону бул стандарт. Эгер жаныбар чыгып кетсе, мен башым менен жооп беремин. Анын үстүнө бир катар айнек 13 сантиметр ылай басылган. Яхна болуп турады. Зоопаркка Ош шаары же облусу эле эмес, башка аймактардан да келип, жаныбарларды көрүп кетишет. Биз базар коргондон келдик. Биз базар коргондон келдик. Зоопарктын бар экенин YouTube каналдан көрүп, кызыгып келдик. Бул жерде көп жаныбар бар экен. Мага маймыл менен аю жакты. Маймун жакты. Атайын базар коргондон келдик да, шу интернет. Атайын Ошко зоопарктагы жаныбарларды көргөнү келдик. Карышкыр, куштардын түрлөрү бар экен. Буга чейин бир жолу базар коргонго да бир ирет жаныбарларды алып барды эле. Азыр зоопарк жок. Бар, базар коргонго бир барышкан. Шаар тургунунун айыптоосунан кийин зоопаркта текшерүү жүргөн. Ал жерде алар тазалык менен келишим түзүп, эч кандай дарыяга мусорлары ыргытпагандыгы аныкталды. Канализацияга туташтырылыптыр бардык жери. Ал жерде жанагы жаныбарлардын тагына саман төшөлүп, ал жумасына же болбосо атайын өздөрүнүн тарифтерине ылайык 3 күндө кээ бирки жаныбардыкы бир жуманын ичинде алмашып тура тургандыгын биз тактадык. Бул зоопарк 2017 жылы ачылып, учурда 30дан ашык жаныбарлардын түрү бар. Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы менен 5 жылга келишим түзүп, 1.610.880 сом салык төгөт. Азаягүл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.